Обода Лондон BBC саламатсыздарбы, эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Коронавирустун экинчи толкуну башталып, Европа вирусту жуктуруп алгандардын саны боюнча АКШдан ашты. Афганистан тынчтык келишимге доо кетирилип, зомбулук күчөп жатат. Ошондой эле апталык клик берүүбүздө Apple'дын жаңы уюлдук телефону тууралуу айтып беребиз. Европа биримдигине мүчө болгон өлкөлөр коронавирусту жуктуруп алган учурлар көбөйүп жатканын маалымдады. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму тургундарынын өмүрүн сактап калуу үчүн жаңы чаралар көрүлүүсү зарыл деп Европа мамлекеттеринин өкмөттөрүнө эскертүү жасады. Франциянын 9 ири шаарында коменданттык саат киргизилди. Ошондо тургундар кечки саат 9-дан таңкы 6-га чейин үйлөрүндө болушу керек болот. Сорбонна университетинин айланасындагы кафелерде убакыт жай баракат өтүүдө. Бирок кылымдар бою студенттердин жашоосу дээрлик өзгөрүүсүз келген Париж, Марсель жана Лион сыяктуу шаарларда инфекция тез жайылууда. Бул жерде менеджментти окуп жаткан Матилде коменданттык саат алар үчүн коюлганына макул, бирок ал иштейби? Жакынкы күндөрү жана апталарда биз кандай кадамга барышыбыз же барбашыбыз пандемиядан кандай өтөбүз деген суроодо чечүүчү мааниге ээ болот. Анткени айрым аймактарда коронавирус тездик менен көбөйүп жатат. Коменданттык саат Франциянын эң катуу жабыркаган Париж аймагына жана 8 башка шаарга, анын ичинде Марсель, Тулуза, Лион жана Лилге киргизилип жатат. Франциянын кеңири аймагындагы вирус жайылып жаткан жерлерге чектөөлөр кириши мүмкүн. Бирок анын баары улуттук көйгөйгө алып барууда. Бийлик өлкөгө жалпы карантин киргизүүдөн болушунча качып жатат. Бирок айрым медиктер өлкөгө карантин киргизүү чакырыгын жасашкан. Бир нече айдан бери биз ылайыкташтырылган стратегияны кабыл алдык. Биз даректүү чараларды көрүүнү тандап алдык. Өлкөнү жалпы карантинге алуунун ордуна инфекция көп катталып жаткан белгилүү аймактарга, шаарларга өз алдынча чектөөлөрдү киргизип жатабыз. Биз жергиликтүү бийликтерге, биринчи кезекте мэрлерге ишенебиз. Өкмөт өткөн айда жергиликтүү жетекчилер менен эсептешпей жатат деген нааразычылык айтылган соң, аларга кылдаттык менен кайрылып жатат. Бирок дагы деле каршылыктар көп. Марсель шаарынын мэри коменданттык саатка аябай нааразы экенин айтып, инфекция кайсыл жерлерде көп болуп жатканын жакшы билебиз. Туура эмес жактарды жаап жатабыз деп билдирди. Париждеги бейтапканалардагы керебеттердин дээрлик жарымы COVID-19 бейтаптарына толду. Бул оорукананын кызматкерлери алардагы узакка созулчу илдетке даярданып жатышканын айтышты. Биз менен сүйлөшкөн бир медайым акыркы 6 айдагы абал тууралуу айтып жатып ыйлап жиберди. Ал вирустан каза тапкандар биз үчүн жөн гана сандар эмес, ал ысымдар жана жүздөр дейт. Кыргызстанда жана дүйнөдө коронавируска кабылгандардын саны өсүүдө. Бул жана башка орчундук кабарларды уюлдук телефон аркылуу интернет сайтыбыздан окуңуз. Ал үчүн бизди bbc.com/кыргызды издеңиз. Бириккен Улуттар уюмунун Афганистандагы кеңсеси өлкөдө зордук зомбулуктун жаңы толкуну болуп жатканы тууралуу билдирди. Тынчтык келишимине байланыштуу бул жылы жөн жай тургундардын өмүрүн алган чабуулдар азайган эле. Уюм бул зордук зомбулуктар Катарда өтүп жаткан тынчтык келишимдин түзүлүшүнө кедергисин тийгизиши мүмкүн деп эскертүү жасады. АКШнын Афганистандагы өкүлү Залмай Кализат АКШ талиптер менен келишимин кайра караштырып, макулдашылган операциялар санын азайтарын билдирди. Бул билдирүү Хельманд провинциясында бир нече күндөн бери орун алып жаткан чабуулдардан кийин жасалууда. Салгылашуулардын натыйжасында миңдеген тургундар үйлөрүн таштап качууга аргасыз болду. Хельманд провинциясынан BBC'нин кабарчысы Лиз Дусет баяндайт. Тынчтык сүйлөшүүлөрү жүрүп жатса да, афгандар согуштан качууга аргасыз. Бул жолу түштүктөгү Хелманд провинциясында кармаш күчөдү. Талибан менен өкмөттүк күчтөрдүн огунан афгандар каза табууда. Афганистанын чыгышындагы бул мектепте балдар кетип, бош орундар көп. Бул жерде Захир менен Аднан отурчу. 2 күн мурун алар бомбадан каза тапты. Мен деле унута албай жатам. Улам оюма келип жатат.
Жардыруу болгондо айлана түтүнгө толду. Мындан алыс аймактагы кишилер да жардырууну угушуптур. Аябай чоң, катуу жардыруу болду. Коопсуздук базасы бутага алынган. 60 жөн жай тургун каза болду, айрымдары жаракат алды. Бомба чак түштү. Окуучулар үйлөрүнө жөнөп жатканда жарылган. Бул аймакта талиптер да, Ислам мамлекети тобунун согушкерлери дагы жүрөт. Жардырууну ким уюштурганы белгисиз. Биз тынчтык сүйлөшүүлөрү башталгандан кийин эми согуш токтойт деп ойлогонбуз. Афганистанда зомбулук күнүмдүк көрүнүш болуп калган. Афгандар мектептен чыгып баратып, жумушка жөнөп же үйүндө отуруп да зомбулукка кабылат. Мындан башка дагы коркунуч бар. Күндүз эле көчөдө кишилерге кол салуулар болот. Коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү менен эч ким коопсуз эмес. Активисттерге, академиктерге, акындар менен саясатчыларга кол салуулар болууда. Аларды ким жасап жатканын бир дагы топ билдирген жок. 28 жаштагы Зарифа Гафаринин өмүрүнө 2 жолу кол салуу аракети болду. Ал талиптер башкарган провинциядагы шаардын мэри. Мага кол салып жаткандар талиптер, дейт ал. I believe they wanna kill my strength. Алар менин күчүмдү, жөндөмүмдү, мен бул коомчулукта аялдар менен иштеп, жайылтып жаткан идеяларымды өлтүргүсү келет. Качан, эмне болуп кеткен күндө да мен коркуп токтоп калбайм. But nothing can stop me. Ондогон жылдарга созулган бул согуштагы ар бир тарапта, ар бир афган кайсы бир жакынынан ажыраган. Кабулда коомдук угуулар болгон ушул жерде гана алар өз окуяларын айтып, добушун бийликтерге, анын ичинде тынчтык сүйлөшүүлөрүнө да жеткире алат. Биз келечекке да ишана албай турабыз. Анткени бул согуш бүтсө, айыкпаган жараттардан улам башка согуш башталып кетиши ыктымал. Жараттар айыга элек. Бир күнү кичинекей Амина дагы өз окуясын айтып берер. Анын да жараты бар. Май айында жаңы эле төрөлгөн кыздын бутуна ок тийген. Анын апасы менен башкаларды төлөт үйүндө атып кетишкен. Канга чыланган жабуулар бул ырайымсыз согуштун символу. Бирок Амина аман калды. Анын өмүрүн да, буттарын да доктор Бина сактап калган. Ал азыр бардык жагынан жакшы. Мен ошого кубанам. Ал баарыбыз үчүн, Кабул, Афганистан үчүн кайраттуулуктун символу. Ал атасына да кайрат күч берет. Мен кандай кыйналганымды айта турган болсом, эч кимдин башына андайды салбасын. Аялымды бала төрөгөндөн 2 сааттан кийин атып кетишти. Эми жок дегенде тынчтык болсо, кызым да, өлкөм да келечектүү болот эле. Хелмандта бул апта өзгөчө катаал болду. Афгандар эми качан тынчтык орнойт деп турушат. Бирок зомбулуктардан тынчтык сүйлөшүүлөрү дагы аман чыгары күмөн жаратууда. BBC Кыргыз кызматынын берүүсүн көрүп жатасыздар. Жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Азербайжан талаштуу тоолуу Карабах аймагында ири аскерий операциясын баштады деп айтты Армения. Эки өлкө тең ири жоготуулар бар экендигин кабарлады. Армения Карабахта жашаган этникалык армениялыктар аймакты башкарууга укуктуу деген пикирде. Ал эми Азербайжан болсо аймакка эгемендүүлүк берилбейт деп айтууда. Йемендеги жарандык согушка катышкан эки тараптын туткундарды алмашуу жараянынын экинчи күнүндө 200-гө жакын туткун бошотулду. Жалпысынан 600дөн ашуун хусит козголоңчулары жана өкмөттү колдогон 400 киши боштондук алары күтүлүүдө. Алмашуу буунун көзөмөлү астында соңку айда Швейцарияда өткөн сүйлөшүүдө макулдашылган. Кытай алыскы батыш аймагы Синьцзяндагы мусулман уйгур балдарын ата-энесинен бөлүп жатат деген кабарды четке какты. Британдык экономист аттуу гезити ата-энелери кайра окутуу жайларда болгондуктан 100 миңдеген балдар мамлекеттик интернат жайларына жайгаштырылган деген билдирүүнү басып чыгарган. Кытай бул билдирүү жалган деп айтты.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун изилдөөсү Ремдесивир дарысы COVID-19 дарылоодо олуттуу жардам бербейт деген тыянакка келди. Бул жакында эле президент Трампты дарылоодо колдонулган терапиянын бири болгон. Дарыны чыгарган Gilead аттуу завод табылгаларга шек келтирип, бул маалыматтар башка сыноолорго дал келбей жатат деп айтты. Apple компаниясынын жаңы чыккан 12-чи уюлдук телефону 5G тармагында иштейт. Бул жана башка соңку технология жаңылыктары апталык кликтерибизде. Apple компаниясы 5G интернеттин колдонуучу алгачкы смартфонун көрсөттү. Жаңы iPhone 12 дүйнөдө биринчилерден болуп, жаңы типтеги чип менен кубаттанылат. 5 нанометр чип батареянын кубатын азыраак колдонуу менен смартфон ээлерине сапаттуу видео, сүрөт тартууга жана графикалык интенсивдүү видео оюндарын жайбаракат ойноого мүмкүнчүлүк берет. Бул космостук ракетада 2024-жылы адамдарды айга кайтарып келүү үчүн иштелип чыккан технологияны сыноодон өткөрүштү. Amazon'дун негиздөөчүсү Jeff Bezos'тун Blue Origin космостук компаниясы тарабынан иштелип чыккан New Shepard космостук кемеге сенсорлор, компьютер орнотулган. Алар башка планетанын бетине так жана тик конууга программаланган. NASA мындай технологияны айга жөнөтүүдөн мурун жерде колдонуп көрүүнү каалайт. Дүйнө жүзүндөгү миллиондогон жаш бала колдонгон BBC Microbit чөнтөк компьютери өзүнүн алгачкы жогорку деңгээлдеги технологиялык жаңылануусун жарыялады. Алгач 2016-жылы ишке киргизилген аппарат эми катуу сүйлөгүч каражаты, микрофону, ошондой эле жасалма интеллект жана программаны үйрөтүү мүмкүнчүлүктөрү менен келет. Долбоор алгач BBC тарабынан башталган менен учурданы Microbit билим берүү фонду жетектейт. Долбоордун башкы максаты балдарга компьютердик программалоону жеткиликтүү үйрөтүү. Илимпоздор мимиканы таанып чечмелөө үчүн булчуңдардын кыймылын көзөмөлдөп туруучу кулакчындарды иштеп чыкты. Изилдөөчүлөрдүн айтымында аралыктан иштөөдө бул аватарларга же эможилерге маанилүү бет кыймылдарын киргизүүгө камера талап кылынбайт. Аппарат 2 миниатюралык RGB камерасынан турат. Санариптик камера кызыл, жашыл жарык чыгармайт. Ал ар бир кулактын астындагы кулакчынга жайгаштырылган. Эми спорт жаңылыктары. Англиянын төмөнкү лигадагы клубдары Премьер лиганын 50 миллион фунтту түзгөн каржылоо көмөгү жетишсиз деп Big Picture Project аттуу планын кабыл алган жок. Бул план жогорку лигадагы клубдар тарабынан аптанын башында сунушталган эле. Премьер лига чемпионатты өткөрө берүү үчүн сунушталган планды 72 команда баары бир үндөн колдошу керек деп билдирди. Премьер лигада көптөн бери күтүлгөн Эвертон менен Ливерпуль ортосунда бүйүр кызыткан оюн болору күтүлүүдө. Чемпиондор Ливерпуль Эвертондун талаасына барат. Соңку оюнда Астон Виллага утулуп калган Ливерпулдун менеджери Юрген Клоп алдыдагы оюнду кызыгуу менен күтүп жатканын айтты. Челси болсо Саутгемптон менен, Манчестер Сити болсо Арсенал менен күч сынашат. Жаңылыктардын соңунда түштөн кийинки машыгуу учурунда жапайы жаныбар менен бет маңдай чыккан кишинин окуясын айтып берели. Карл Бургес жүгүрүп машыгып жүргөн маалда тоо арстанына жолугуп калган экен. Ал өзүнүн балдарын коргоп, Карлды уясынан ыраак кетирүүгө аракет кылган. Өз өмүрүнө корккон Карл арстанга бир нече жолу таш ыргыткандан кийин арстан качып кеткен экен. Адатта жапайы жаныбарлар өздөрү коркуп же балдарын коргоо керек болгондо гана кишиге кол салат. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыздар болот. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Эрмек Максутов болду. Эфирден кайрадан жолукканча саламатта калыңыздар.